адвокат алайын, соттолуп кетпей. Ууру күч болсо ээсинде ого жыгат. Өзү дагы ошол жактан акча жеп жүргөн да деп. Эфирде атын атап берем. Мен баламды да сотко беришкен да. Укум тукумубуздун баарына сотко берип атат да. Анан ушу кино тартпай эле кой кайтарып кетким келип кетет кээдечи. Бердим ушуларга деп. Же сценарий эмне экенин билбейт. Мен айтып чыккан киши болбоду. Эми туура суроо ушу. Булар кырсылар дегем да. Бажасы, бөлөсү, өкүл бала, өкүл ата деген тамырлап кеттир да. Режиссер деген киши көп. Не десе диплому бар да деген. Диплому бар эле киши тарта бербейт да кино. 6 жыл болду кино тартып элекмин. Ушулар келгени кинода бербей коюшту. Барсак жаш кыздар отуруп алыптыр, жаш балдар бүт чыгарап отурат да. Бир сценарий жазганды билбесе, бир повесть менен романдын айырмасын билбегендер отурат да. Анан ошолор келип менин сценариymды карайт имиш да. Жаратпай коюшту. Саламатсызбы, Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү? Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Азия Тынч океан академиясынын академиги, белгилүү режиссер, актер Бакыт Мукул. Саламатсызбы? Саламатчылык. Режиссер Бакыт Мукулду кыргыз фильмдин жетекчиси баштаган топ сотко берди деген маалымат тарады. Ал жакта ошо кыргыз фильмдин беделине эшек келтирди деген айып коюлган. Ошол видео интернетке тараган болчу маалымат. Андан соң өзүңүздүн жеке баракчаңызда дагы кайрылуу жасап чыктыңыз. Жалпы эле ушул окуя боюнча айтып берсеңиз. Баягы ошо сотко кирип баратканда бир сөз айттым эле. Ошо менен баштайын. Ууру күч болсо ээсинде ого жыгат деген бир макалды айтып кирдим эле, анан сотко кирип барат. Ошондой болуп атат. Бул негизи ошо кийинки кездерде биз эми кыргыз эли аябай акылман элбиз, даанышман элбиз, кыраак элбиз, баатыр элбиз деп мактанабыз. Бирок тилекке каршы кийинки муунда андай баатырлык, андай даанышмандык, андай билек алгыч адамдар жок экен да. Азыркы муун деп айтам, ошо чыгармачылыкта өзгөчө чындыкты айта албайт. Улуусу болобу, кичүүсү болобу, көз каранды бири-бирине. Же болбосо мен сага тийбейм, сен мага тийбе болуп. Сен тийбе деп жүрөт. Эми бул кыргыз фильминде мындай темалар келаткан, илгертен мында угуп, билип эле келатканбыз. Анан биз ошо ГКМнын текшерүүсүнүн алдында ошо аудит менен кошо 5 режиссерду кошуп комиссияга кошкон. Анан биз барсак, баягы биз арзар ойлонуп жүргөн нерселер ошол жерде чындыкка чыкты. Эми чындыкка чыкканда да мындай законду кылып жешсе дагы билинип калды дейт элек да, андай эмес. Департамент кино өзүнчө өсүп кыла берет экен. Кыргыз фильмдин директору Адил өзү, редактору деле өзү. Үчөө үч жактан эле кол сала берет экен да, бул акчагачы. Тиянак ошондой деп айта алам да. Ал жерде кыргыз кино студиясынын ичин көрбөгөн кишилер акча алып атат. Ол акчаны сен каяктан алып жүрөсүң десе, кино студияны биринчи жолу көрүп атам, акча алмакты көрдүк. А паспорт сеники? Паспорт меники. Подпись сеники кол койгон. Меники эмес. Мындайлар чигеден чыгып атпайбы. Жестеси деп коеюн эми. Бажасы, бөлөсү, өкүл бала, өкүл ата деген иштей берет экен. Баягы ушундай жанагы бажы кызматкерлеринде да ошондой чыкпады беле. Тиле тууганчылап кетиптир деген сыяктуу кыргыз фильминде деле ошондой тамырлап кетиптир да. Аны айтууга туура келет. Аны ушундай болуп атыптыр деген жаңылыктар менен Суперинфо менен интервью алды. Мен интервьюга жооп берип койдум. Ал жерде бир ашыкча тамга да жок мен. Сиз ошол фактылар менен алып барып көрсөтпөгөнсүз. Анткени ошо фактыны мен өзүм аралашып көрсөтүп атам да. Көрсөтүп атсам дагы ошо баягы жанагындай да, беттирмарлык келип сотко берип атат. Менден баягы 5 жылдан бери өкмөттүн акчасын жеп көнүп алышкан да, менден да жегиси келип, менден да акча өндүргүсү келди да. Анан мына мисалы үчүн мына могу жерде аудиттин атайын корутундусу бар да, биз менен чогуу текшерилген. Канча миллион акча жеген мына бул жерде аудиттики турат. А бул болсо
2-3 жерге кеткен, ГКМ'де да турат, Дастыктан иш козголгон. Биздин өкмөтүбүз, президентибиз Садыр Нуркожоев, Камчыбек Кыдыршаевичтер оңололу, кел элди оңдойлу, коррупцияны токтотолу, жардам бергиле деп атат. Биз ошону кылып атабыз 6 айдан бери. Аны ачтык, бирок аягы жок. Аларды мындай тергөөчүлөр тергеп иштебей эле бер жакта текшерген бизди сот чакыра баштады желкелеп. Кептин баары ушул жерде болуп атат. Парадокс болуп атат да, мындай деген ушу болуп атат да. Жеп ичкендер пока сурала элек, бирок ошолорду текшерип койгон комиссия болгон, бизди болсо сотко чакырып атат. Бул эмне дегендик да? Ошого мен таң калам да. Сиз ошондо ал мүчөгөн ошол комиссия кантип комиссия мүчөсү болуп калдыңыз эле? Эми ал жерден аудитке кошуп Минкультурадан сурайт. Бизге комиссия бергиле деп. Анан Минкультурадан жалаң режиссерлордон турган комиссия түзүп берет. Ушулар билет деп. 5 кишини, 5 6 адам болчубуз. 5 иштедик баары аудит менен кошо. Анан жада калса мен таң калыштысы. Ошол жерде телевидениеде да режиссер болгон да бир жигит келген да, атын атабай эле коеюн. Текшерип атсак ошо да акча алып тур да. Анан мүнттүм, ай сен да иштедиң беле, кайдан акча алып жүрөсүң десем, оңусу ачылып калды. Өз биз да жүрөбүз дегендей да. Эми ал кыргыз фильмдин атайын тарифи менен иштеп жүрөбүз. Биз баягы проекти киносу өткөндөн кийин, сценарийси өткөндөн кийин 1,5 жыл ушу кинону тартып бүткүчө ошо тарифтен чыкпай оокат кылабыз да. 1,5 жылдан кийин постановочный акчаңар деп акча берет, акыбызды 153 сом эле. Аны подоход, садоход кармап отуруп бир нерсе алабыз да. А булар 10 мүнөттүк фильмде эле мындай. Ал фильмге деле жатпайт, документальный фильм деп. Репортаж, интервью жөн ушу экөөбүздөй эле да. 2 кишиден интервью алып калат экен. Баягы хроникадан алып туруп, чаптап туруп сүйлөп коюшат экен, ошентип акча жасай берет экен. Эми ал 5 жылдын ичинде 100төн ашык хроника болуп кетти да. Хроникадан алынган интервью. Кино деп айтууга болбойт. Анан ошолорго миллиондон ыргытып эле бир күнү сен режиссер, бир күнү мен режиссер. Режиссер деген киши көп. Эмне десе диплому бар да деп. Эми диплому бар эле киши тарта бербейт да кинону. Ошентип жакын арада, мисалы үчүн 2 жыл, 3 жылдан бери киного жакшы эле акча берилип атат. Бүт эле ошол жака кетти. Бирок бизде негизи элде дагы жана кыргыз фильм, айтыш фильмдер бул мурунку киностудия болгон үчүн буларга деген акчасы жок деп ушундай ой калып калган го. Алардын финансылык жактан каражаты жок депчи. Анан ушунча акча жейилди десе, ушунча акча бар бекен деп бел таң калып атат да, аларга ушунча акча бөлүнчү экен деп. Мурун эле бөлүнчү эле, акыркы учурларда эле ушундай чоң сумма бөлүнүп калды эле. Мурун бөлүнчү, эми бул кыргыз фильм өсү тарткан киносу кыргыздын бренди катары профессиональный кинолор тартылат негизичи. Акыркы эле кайсы кинолор тартылды? Анан 5 жылдан бери 9 кино тартылыптыр. 9 кино. 5 жылда. Ошондон бир экөө иштеп жүргөн, туура берилген да ошо адамдарга. А болбосо калгандары достору, тааныштарына эле берген, ошон үчүн чыккан жок калган. 9 кинодо Актан Армугат деген байкенин киносу чыкты. Кызыл, жашыл, көк беле, сары беле. А классты барып утуп, Шанхай эл аралык А классындагы кино фестивалды жеңип келди. Чоң ийгилик жаратты да. Эми ал киши деген ал кыргыз киносунун төбөсүндө көрүнгөн мастер адамдарчы. Канча киносу, ар бир киносу эл аралык фестивалдарда элди аралап жүрөт да. Даңазалап кыргыз элин. Ошондой эле Дастан Жапар уулу деген мен менен такай иштеп жүргөн жигит бар. Ошонун Качкын деген киносу дагы эмне деген сыйлыктарды алды. Андан башкасын көргөн жокпуз. Мамлекет 3 жылдан бери жакшы эле которуп атат, акча берип атат. Аны жеп атышат дегендей. Анан сиз ошол Супер KG'ге маалымат бергенден кийин алар сиз менен өзүңүз менен жеке байланыштыбы же дароо эле сотко бериштиби? Үйдө жатсаң эле келет да повозкалар. Сотко кел деп.
Анан адвокатына жаздырган экен. Адвокаты эмес, юристи, кыргыз фильмдин юристи. Мен биринчиден ошол күнү эле да ошо жанагы законсуз акча берип атканды көрүп атат да. Эмнеге убагында токтойт? Бул законсуз, муну мындай кылбаш керек деп айтып турбайт, бирок ошо юристтин атынан сотко берип атышат да. Жүзү кара деп айтса болот да. Адвокат деп калдыңыз. Негизи азыр учурда сиздин адвокатыңыз барбы? Адвокат жок. 28-сине кайра которду, назначить этти. Сотто, э? Ооба, анан адвокат табам го, мага адвокатты да жалдаш керек да. Адвокат менен иштешүүгө дайынсыз эгер сизге кайрылышса? Эми анча сотто күнүгө жүрбөгөндө терминдерди билбейт экенбиз, кайра эки суроо болуп калат экен, ошон үчүн адвокат алыш керек. Анан комментарийде адвокат алайын, соттолуп кетпей. Кебетеси менен булар соттотуп жанагынча доо арыз деп атат, биздин аброюбузду булгаган үчүн дейт. Ошо кыргыз мамлекеттик илтеген чоң Төлөмүшөкөев атындагы кыргыз фильмдин аурасын булар бусуп атат, наоборот, уурдапчы. Биз эмес. Мен ал кыргыз киносунун аурасын дүйнө жүзүнө жеткирдим мен. Мына 2 кино менен 6 континентти 2 жолу кыдырдык. Мына бул кыргыздын киносу могу деп. Эмне деген жакшынакай сыйлыктарды алдык. Эми ошо мен бир чет ойлойм да, ошо башка кишилер менен деле андай мындай деле каршылыгым мындай эмем деле жок, бирок баягы күтпөй калышты да. Мен ошондон эле көрөм. Бул Орто Азия боюнча А класс деп коет, мындай спорт тилинен айтканда чемпионат эме да, олимпиада. Ошо кинонун олимпиадасы да, мындайча айтканда. Орто Азия боюнча биринчи орун мен уткам 16-жыл. Ошондо эле булар удар алып калышкан. Ошондон баштап эле каршы болуп калышкан да. Мына кыргыздын көрөр бастыгы деген ошо да. Ошону даңазалап, биздин кино момундай болду, бууга жетти деп да бир оосунан чыккан эмес булардынчы. Ошо этеги ушу келип отурат да. Негизи эле ошо өзүңүз айтып аткан комиссия мүчөлөрү болгон, бир эле сиз эмес, жаңысында башка кишилер болгон. Анан дал ушул сиздин видео кайрылууңуз дагы интернет желилерине тарады. Сиздин жаныңызда жүргөн кишилер, белгилүү аттуу баштуу көптөгөн кишилер бар да. Мындай аралашып, бирөө жарым көтөрүп чыкты бул көйгөйдү. Мен байкашымча жалаң гана маалымат каражаттары тараптан эле чыгып атты да, анан эч ким өзүнүн оюн, пикирин айтып чыккан киши болбоду окшойт. Эми туура суроо ушу. Туура эфирден пайдаланып айтып коеюнчу. Менден улуу аксакалдар деле бар. Ушулар бир ооз ушул темага келе албайт да. Эмнеге келе албайт билбейм да. Көрүп атат, мендей эле болуп эле жүрүшөт, бирок бир дагы мындай акылын айтып, балдар, акырын кылат, силер иштей албай атасыңар. Акчаны коротуп атасыңар, жеп атасыңар деп эч ким айтпайт да. Мына 6 айдан бери күрөшүп мен жаман аттуу болуп жүрөм. Мени как будто мындай арызчыл деп элге кол койдуруп, өкмөткө чейин жөнөттү, бул арызчылды укпагыла депчи. Мен арызчыл кылып койду. Мен болгону аудитте комиссияга кошулган киши. Арызчыл деп. Эми ошо аксакалдар ал арызчыл эмес, ал моуну туура кылып атат деп эч ким айткан жок. Азыр биякта креслолор бошоп атса, эми ошо аксакалдар ошо жака жанталашып атышат да. Биякта канал бурулуп атса, бияк сен биякты бошото берме, биз барып отура калалы дегендей болуп атканына да жиним келип атат. Ага да Кудай буйрса бир кесек келет да. Бир ооз жакшынакай сөзүн айта албайт. Ушундай жиналыштар болуп атканда бир ачык бирдеме айта албай, аксакалдык кыла албай отурушат да. Суу каяка агып баратса, ошол жака акырын кошулуп коюп, кимдин ким экенин ушундан билесиң да. Негизи эле биз азыр учурда Бирок атын атабайм, бирок кийинки эфирде атын атап берем. Жок, туурасын айта албайт да. Бардык эле мен сага тийбе, сен мага тийбе, мен сага тийбейм деп эле ушу четке алып коюшат да, ашыкча көйгөй каалабайм депчи. Ошондой болуп атпайбы? Эң жаманы ошо да. Кайдыгерлик, ачык айта албаганы. Алар жалаң ошо амал менен акырын окат кылып жүргөн кишилер да, унчук албайт экен, өйдө карай албайт экен, ушундай деп эле эсептейм. Анан комментарийде дагы мындай жазгандар да бар экен. Өзү дагы ошол жактан акча жеп жүргөн да депчи.
Мен 2 проектini кыргыз фильмден тарттым. Биринчи кинодо 2 миллион 200 берген акча. Ады эле жетпейт болчу да. Анан ошондон 20%-ын кармап алышкан. Общий студийный деп. Бул незаконный эле неме да. Кармап алышкан. Болбой эле. Ошондо 1 миллион 700 менен мен жана Атанын керези деген кинону тарттым. Дастан Жапаров уулу деген. Туугандарымдын баарынан келе акча бергиле, мен биринчи жолу кино тартып атам деп. Туугандарым жанын койгон жокмун мен. Канча өзүм бесплатно ошентип отуруп кинонун дүйнө жүзүнө чыгаргам да. Булардын акча жемектигир. Айлыктарын өзүм жасап, тааныштардан, достордон дегендей чогултуп отуруп. Мамлекетке мындайча айтканда ошо 3 миллиондой салым кошком да өзүм. Бирок жаман болгон жок. Кыргыз фильмдин атын чыгарды. Yani экинчи кинодо да бир 2 миллион, 3 миллион акча жетпейт деп сурасам, сен баштай бергин кинону. Аягында беребиз дешти. Берген жок, анда дагы кайра эле баягы туугандар, бир туугандар менен. Анда премьера кылганда бир кеткен расходко эми дагы мен баламды да сотко беришкен да. Балам Англияда. Эл фильм деген биздин өзүбүздүн жеке компаниябыздын директору да. Анан премьераны ал өткөрүп берген да. Премьераны. Премьерада да чоң акча кетет. Арендасы бар дегенде. Анда Этно медиа деген бар. Ошо Этно медиага өткөрүп 100 000 сомго. Ошону төлөгөнбүз. Этно медиага төлөгөнгө акысы бар себеби. Ошо премьера өткөргөнгө эл фильмге уруксат алынганда прокат боюнча ошо премьера кылганга документ берет. Ошо алган. Анан ал өткөргөн баласы 100 000 сомго алдамчылык менен сатып ийди деп анын 4-үндө соту болот. Ал Англияда, мен барам ага дагычы. Биздер укум тукумубуздун баарына сотко берип атат да. Анан эми ал жерде Этно медианын да чоң күнөөлөрү бар, конечно. Аякта да аябай башкача иштейт. Эми ага да текшерүү барат, Кудай буйрса. Мындайча айтканда чыгармачылык адамдарды булар тоноп атышат да. Бүт эле. Бир эле мен эмес. Канча адамды тоноп атышат. Ошо Этно медиада ошо продюсер кыргыз фильм болуп эсептелет, анткени мамлекеттин акчасы. Анын акча жетпей калгандыгы үчүн бир продюсер ал жерден биз 2 миллиондон ашык акчалык билимканадан Элнура Осмоналиева жолдошу дагы продюсер экөө. Анан мен продюсермүн, Дастан Жапар. 5 киши продюсер ал жерде. Кимисинин колунда документ болсо ошо иштете бере турган нерсе. Кыргыз фильм эч качан бир прокат кылып коеюн, ошо мындай кылайын дебеген мамлекет ал. Өзүнчө эле жатышат алар. Анан ушундай бир оор иштер болуп турат алдыда. Анан ушу кино тартпай эле кой кайтарып кетким келип кетет кээдечи. Бердим ушуларга деп. Же сценарий эмне экенин билбейт, же сценарий жазганды билбейт. Же жанр эмне экенин билбейт. Ушул жерде эле жүрүшөт, кымкут болуп, акча түгөтүп элечи. Результат чыгарбайбы? Кыйын болсо. Акча жешет болгон ошо. Командировкага болсо күнүгө чыгат. Командировкасы эле 1 миллиард болуш керек алар. Анан ошо супер инфого берген сөздөрүмө мындай да, булар крысалар дегем да. Мен сотко ошентип айтам. Крыса деген кыргыз элинде колдонуп жүргөн сөз. Крыса ууруну түшүнөбүз, жегиче, кемиргич. Анан крыса деп айтат. Андай болсо башка сөз таап берсин, бир синоним ошону айта турган. Мен ошо крыса дегенди өчүрүп туруп, ошол жерге башка сөзүн жазып коеюн. Маданият туура. Ушундай болуп атат да. Анан эми өзүңүздүн жеке жашооңузга, жеке чыгармачылыгыңызга да көтөрүлчү. Кандай бир пландарыңыз бар алдыда? Эми биз жөн жүрбөйбүз да, чыгармачылык кишилер. Такай бирдемени кылып алып эле ойлонуп жүрө бересиң. 6 жыл болду кино тартып элек. Ушулар келгени кинода бербей коюшту.
Көркөм сүрөткө бир чыгарма берген башында. Берсем аябай бир добуштан аябай жакшы экен, жакшы чыгарма экен деп аткан анан эле. Бирок суммасы көбүрөөк экен. Муну госзаказ кылыш керек дейт. Кылыш керек дегенде алар кылыш керек да, кинодо турган кишилер кылыш керек да. Ошо менен жатты, жылда кайра көрсөтө. Кийин акча деле көбөйдү, акча көбөйлө берип атат. Баягы мен сценариymди алып чыгып, моуну быйыл запуск кылалы деп айтабы десек карабайт. Анан эме деп дагы бир акчасы азыраак кете турган дагы бир сценарийм бар болчу. Былтыр ошону берсем питингке катышабыз ошо проектигечи. Барсак жаш кыздар отуруп атыр, жаш балдар бүт чыгарап отурат да. Же бир сценарий жазганды билбесе, бир повесть менен романдын айырмасын билбегендер отурат да. Анан ошолор келип менин сценариymди карайт имиш да. Жаратпай коюшту. Эмне дейсиң? Күлөсүң да мындайча айткандачы. Анан ошо 6 жыл болду отурабыз. Болбосо призорбуз, Кыргызстандын кино жаатында призор. Илгертен бар ким жакшы ийгиликке жетип атса токтобой иштеш керек деген башында бир жакшынакай тартиптер бар болчу. Азыр ошо 5-6 бөлүккө бөлүп салышты буларчы. Топ кылып бөлүп салышты. Мындай жетекчиң ненормальный болсо баары эле бузулат экен. Анан Акчолбек болот деген жигитти өсүп алып келгенбиз. Ушул баладан бирдеме чыгат деп алып келгенбиз. Бирок жакшы чыккан жок. Көрбөптүрбүз да ким экенин. Анан мен ойлойм да ушу. Эфирден айтып коеюнчу. Илгери бир кой урдаган кишини же бир тоок урдаган кишинин бала бакырасына чейин доо кетчү да, бул уурунун баласы депчи. Анан менин оюмча тиги эн аталары нормальный эле кишилер болуш керек же эн аталары уурун эмелерби? Жана жерде отурганда. Эми сотко берип жата берсин, ууру деп атат деп. Мен ойлойт болчумун да, сиз жана сиңар көптү аттуу баштуу режиссерлор бар да, эмне кино тартпай калды, булар кызыкпай калды окшойт депчи. Көрсө каражатка келип такап аткан турбай бар, Эми мындай да азыр быйыл 100 кино тартылып атат. Эми 100түн баары эле мындай профессиональный болбой атпайбы? Коммерческий болуп кетет абы? Жок, коммерческий деген башка, профессиональный эмес. Бул жакта деген жанрды тактап билбейт, мындайча айтканда. Эптеп эле акча табыш керек. Элдин табити, кино ушундай болот экен деп ойлоп атат. Андай эмес да кино дегенчи. Кино ар биринин чыгарма боюнча ошо жанрдан чыкпай тартыш керек. Терең ой, философиясы болуш керек анын. Мисалы да, бирдемени айтайын. Мисалы үчүн Баткенде согуш болду дейин, мисалы. Тажиктер менен кыргыздар согушуп кетти. Ошону тартыш керек болуп тартат да. Бирок элдешип алгандан кийин аны кое берсе кайра элдин канын кысытып кайра согушуп кетиши мүмкүн да. Эгерде профессиональный режиссер ошону тартса, элдешип кетсе дагы мындай согушпайт да. Бул профессионализм. Алды айтайын деген ой терең болот. Согуш болгон дааны көрсөтөт, бири-бирин кырганын көрсөтөт, бирок эл согушпайт да аны көргөндө. Бул профессионалдар ошондой бере алат. Профессионал эместер адамдын канын кайра кысып, кайра согуштуруп салат да. Мисалы үчүн бизде бир мондай сөз бар да. Шабдан Баатыр Кыркбайталга отун күнгөй бетин берип салган. Казактарга сат ийген дегенчи. Анан Шабдан Баатыр тартылат дегенде бир сөз болгон да. Эрнис Абжапаров байке тартмаган. Анан ошондо Эрнис байкеге айткам. Негизи Шабдан жөнүндө кино тартылат десе, элдин баары баягы Кыркбайтал эмне болот болду экен деп күтөт болуш керек депчи. Ошо жери кандай болот? Мен ошондо айтып атам да. Ошо Кыркбайталды берип жерди сатып ийген деп элдеги сөздү. Мен Шабдан Баатыр молодец. Рас эле Кыркбайталга сатып ийген жакшы болуптур деп бирдемени чечип кете турган болсо, элдер жанагындай жаман көрбөйт да, жанагын күтпөйт. Ошонун ыгын таап кетиш керек да, ал профессионализм да. Ошол сыяктуу эле нерселер да. Негизи
ар бир ошо режиссердо өзүнүн бир аябай эңсеген, кыялданган, пландаган бир жанры болот го. Кайсы жанрды, кандай фильм татыган бир чоң максатыңыз бар? Азыр бизге эмне керек? Биз азыркы убагында болуп аткан нерселерди тартып элдештик кыла албайбыз. Баары аралашып калды да. Апасы деле, атасы деле, айыл менен шаар бирдей эле болуп калды да. Контрастный бир эме көп окуядан ойлонбойт да булар. Биз ошо тарыхыбызга айрылып келсек, тарыхыбызды ошону бериш керек да. Ошондо азыркы жаштар көрүп алып, ушундай болуптур. Асап менен отуруп мамлекет болгон турбайбызбы? Энелерибиз момундай болуптур, аталарыбыз момундай болгон турбайбы? Деген нерсени түшүндүрө тартыш керек да. Ошондо жаштар оңолот да. Улуу күчү деген эмне, жер деген, мекен деген эмне дегендин баары бир башкача өгүттө тартыш керек да. Биз чын эле могу жерден топ этип түшүп калбаптырбыз. Көрсө өтө кыйынчылык менен келиптирбиз. Кой ушуну аялчы дегендей идеяларды келтириш керек да. Идеология жасаш керек. Анан жөнүндө тарсылдатып эле кошуна колоңду тартып эле өкүрүп акырып эле күлдүрө берген деле жакшы бир эс алганга. Бирок ар жакта терең нуска керек да. Мисалы үчүн жаштар айтат азыр. Мынтип айтат да. Койчу цивилизацияга эми эле келдик го депчү. Кыргыз давно барган цивилизацияга. Жанагы айтып аткандай интернетте деле чыгат. Бир эле курчанган кемер куру миллиондон ашык болчу. Баасы. Эмне деген шакек, сөйкө, эмне деген культура болгон да убагында. Адам эмес, ошол эле минип жүргөн атынын 3-4 кийими болгон да. Суутканда бир кийим, тердиктери башка, жабуулар. Айылчылаганда башка, согушка кийгенде башка, кыш атына кийим кийгизген мындай. Күмүштөн, зергерлерден жасатып, атка чейин жеткен да. Анан биз азыр негизи дүйнө таанымыбыз кичине кыска болуп атат да, чындап айта келгенде. Анализ дегенди билбейбиз. Кыргыздын шедирийлик дегенин, кол ачыктыгын, ичпейлик дегендер жок болуп атат. Ошо негизи кинодон көрөт да мындайды. Ошон үчүн мыкты режиссерлор ушуну жасап берет да. Жасап берет. Кептин баары ошондо. Ооба, кайра тескерисинче ошол мурдагы улуу муун аябай бир маданияттуу болушкан го. Жа байкасак көчөдөн дагы сиз деп сүйлөгөндөр да бүт улуу муун, улуу кишилер ушинтип сиз деп кайрылат көбүрөөкчү. Анан азыркы орто муун эмес, мындай өздөрүнүн алып жүргөнү, айымдардан деле байкасак мурун көпчүлүгү мындай чын эле леди болуп, кабыл кийип ушинтип жүрүшкөн экен да, сүрөттөрдөн байкасак. Маданияттуу болушкан деп түшүнөм да мен. Аябай болушкан. Мындай кандай десем, улуу кишилер сүйлөп атканда бир кичирээк кишилер укчу да. Азыркы кээ бир улуулар сүйлөп атса укпайт дагы, анан улууларыбызда деле бар кемчилик. Тең түш кылып алышат. Ошо негизи өзүбүздүн ар жакта дымагыбыздагы бир баалуулуктар жоголду. Бирок ошону кантип алып келиш керек деген айланып келди. Кино жааты менен келе турган нерсе да бул баарчы. Баягы бир жылдары Алмазбек Атамбаев маданият жылы десе бүт эле ырдап кетти да. Общепити деле кайсы тармак болбосун бүт эле ырдаса эле маданияттуу болот депчи, андай эмес да. Маданият деген ал жүрүш турушунан өйдө маданияттуу бол деген кеп да. Анан кийинки жылда бирдеме жылы дагы маданият 2 жыл удаа кылды да, маданияттуу болобу десе. Апабызга чейин ырчы болуп кетти го, кемпирлерге чейин. Ырдап койсо эле маданияттуу болбойт да. Биздин могу сүйлөшүп отурганыбызда маданият, ишке чыкканыбызда, баскан турганыбыздын баары маданият да. Ушундай жаңылыктарыбыз ошол. Анан ошо Кудай буйруса ошо жакшы жигиттер келсе, жакшы жигиттер деле бар.
ошондой балдар келип кинону оңдосо, телефильм деген бар, телевидение деген бар. Ошолорго келсе, анан мен ойлоп атам, мунун аркасы аябай башкача болуп кетет да. Анан мен ушу элге да айтып коеюнчу, ушундай өзүңөр жакшы көргөн, силердин алдыңарда тим эле ак сөөк болуп, аябай тартиптүү, кино искусствосун аябай көтөрүп жүргөн адамдардай болуп жүргөн адамдардан жүзүн көрөсүңөр да. Баягы сырты жалтырак, ичи калтырак дегендерди көрө аласыздар. Оосуң ачылат. Ишенбейсиң да. Бирок ороп атканчы, ким эле аңгылдатып эле жеп аткан. Кебетесинен карасаң андай кишидей көрүнбөйт да. Эми жүз ачылат бар, эмне кыласыз? Жакшылык менен бүтсүн, жакшылык менен чечилсин деп ишенебиз. Анан эгер адвокаттар сизге кайрылып чогуу иштешели, жардам берели десе, анда сизге кайрылышса болот, Адвокат керек мага. Болбосо жанагындай арыз өндүрөм деп аттаганга акчам жок мен. Анан агай биз сизден көптөгөн кинолорду күтөбүз алдыда. Ден соолукта болуңуз, иштериңизге ийгилик. Силерге да рахмат, ушинтип кабар алып койгоңорго. Силердей болуп кабар албагандар деле бар. Сарсанаа болуп эмне болуп атты экен деп кабар алып койгоңорго чоң рахмат. Ошо кабар албай аткандар үчүн биз аркылуу көрүп алсын. Рахмат.